Демек кийинки каршы суроо бизде мен сата албайм деген. Демек жашыруун суроо бул иште сатпай иштесе болобу дейт, Демек сатпай иштесе болобу, сатпай иштесе мен иштейт элем дегендер болушу мүмкүн, Эми жооп бизде. Сиз буга чейин иштеп көргөн белеңиз, ушундай иште же кылып көрбөй туруп эле колумдан келбейт, сатып иштейт деп ойлойсузбу деп сурайт экенбиз, Же сатып иштегенге өзүңүз кызыкпайсызбы деп сурайт экенбиз. Анан жооп берет. Анан жылмайып, же акча андай деле керек эмес үчүн сатып акча жасашка кызыкпай атасызбы деп сурайт экенбиз, жылмайганча. Эми ушул суроолорго жооп берет, жооп бергенден кийин ошого жараша биз сүйлөшөт экенбиз, Мисалы үчүн мен сатып иштегим келбейт дегендер болушу мүмкүн. Андай болсо биз жооп берет экенбиз. Туура түшүнөм, мен да сизге окшоп сатып иштегим келбейт элем. Көрсө сатышты билсек, биз ошол ишти кылгыбыз келип калат экен Себеби кардарларды көндүргүчө, раскрутка кылгыча күч көбүрөөк кетет экен өзүчө. Кийин кардарлар көнүп алгандан кийин сатпасак да өздөрү заказ берчү болуп калат экен. Кошумча акча түшүп турат экен, белектер чыгып турат экен. Ошондон кийин менде кызыгуу пайда боло баштады. Бирок башында анча кызыкпагандай болуп, өзүм заставить этип кылгандай болотмун Анан көбүнчө биз сатуу эмне экенин билбесек дагы өзүбүздү кыйнап, же кыйнабай, наоборот, тескерисинче саткыбыз келбейт экен Эми бул жерде саткыңыз келбесе, сатып иштегиңиз келбесе, сизге эки вариант бар экен. Биринчиси өзүңүз үчүн арзандатуу менен алсаңыз болот экен. Арзандатуу менен алып, мына көптөгөн белектерге жетип, ушинтип алып колдонуп турсаңыз болот экен өзүңүз үчүн. Экинчи вариант интернет аркылуу эч нерсе сатпай туруп айлыкка чыгуу. Интернет аркылуу иштеп отуруп чоң айлыктарга чыгып атышат адамдар азыркы күндө. Экинчи варианттан да пайдалансаңыз болот экен. Демек, биринчи вариант бул интернет дүкөнүндөн алганга окшош. Заказ берип койсоңуз, график менен келет. Заказ жөнөтүштү үйрөтүп коем сизге. Где-то орточо 1000 сомдун тегерегинде заказ берсеңиз, арзандатуу менен келет. Анан жаңы жазылып алып атканыңызда ар кандай белек акциялар болот экен. Кийин дагы эгерде көбүрөөк чоңураак суммалар алсаңыз, мисалы үчүн бир каталогдо 2000 сомдук, бир каталогдо 2,5 сомдук алып турсаңыз, сизге белек наборлор келет арзандатуу менен. Ушинтип түшүндүрүп айтат экенсиз. Анан экинчи вариант бул мындай деп кыскача айтып кетет экенсиз. Анан видеолорду көрсөтүп жөнөтүп койсоңуз болот экен. Эми ал адам иштеп көргөн, бирок сата албайм десе, анда кантип сүйлөшөбүз, Жооп, эгерде сата алсаңыз, кошумча иштеп акча иштей белеңиз, чындап эле сата алсаңыз, оңой сатсаңыз дегенде ооба дечү болсо, анда туура түшүнөм. Көбүнчө бирөө кантип сатуу керек, бирөө жарым үйрөтпөсө, өзүнөн өзү жасап кеткен адамдар аз эле болот экен өзү. Нарагынан сатуучулар аз болот экен. Көпчүлүк адам сатуу эмне экенин түшүнгөндөн андан кийин оңой жасай баштайт экен Же өзүңүз колдонуп жүргөн болсоңуз дагы жакшы айтып, жакшы кызыктырат экенсиз, андан кийин жакшы сата баштайт экенбиз. Анан бул жерде атайын жакшы сабактарга катышып туруп, анан иштесе да оңой иштейт экен Ар кандай структуралар, ар кандай группалар, ар кандай командалар болот экен Эч нерсе үйрөтпөй эле акцияларды түшүндүрүп койгон дагы адамдар көп эле бар экен. Ушундай жетекчилер бар Фабрикте да бар, Арифмде да бар, ар кайсы компанияда болот андай адамдарчы. Анан сиздин наставниктер атайын сатуу боюнча, кантип кызыктыруу боюнча, канткенде колунан келбей аткан адам туура иштеп биринчи заказдарын, биринчи кардарларын тапса болот. Ошол боюнча биздин наставниктер атайын сабактарды жасап койгон Сиз ошол сабактарды көрүп үйрөнүп алсаңыз болот экен. Ошол сабактар бүт үйрөтөт. Атайын видео сабактарды жасап койгон, ошолорду көрүп отуруп, практикада жасап үйрөнүп алсаңыз болот экен иштешкечи. Мен ошол видеолордон көп нерсени үйрөнүп турам өзүмчө. Мисалы, кардарлардын ыңгайсыз суроолоруна жооп бериш жөнүндө сабакты көрүп, оңой болуп калды мага иштешчи. Кардарлар менен иштеген, сүйлөшкөн оңой болуп калды мага. Кааласаңыз, сизге да ошол видеолордон таштап коем. Сиз өзүңүздүн жасаган каталарыңызды бүт түшүнүп каласыз. Анан канткенде жакшы жасайсыз. Канткенде сиз оңой, жеңил сүйлөшүп кардарларды кызыктыра аласыз. Ошо бүт түшүнүп каласыз. Түшүнүп калгандан кийин сиз уже сатышта оңой болуп калат экен Ошо видеолордон сиз менен бөлүшүп коем, биз көрүп чыгасыз. Көрүп чыккандан андан кийин иштесе болот экен, болбойт экен билип каласыз. Дагы башка вариант, мына иштеп көргөн, бирок сата албайм десе, сиз кайсы компаниянын продукцияларын сатып иштеп көрдүңүз эле өзү деп сурайт экенбиз, Кимдир бирөө косметика, парфюмерия компанияларында деп айтышы мүмкүн, кимдир бирөө ден соолук, витаминдер, дары-дармектер сатчу элек деп айтышы мүмкүн, Эгерде мына косметика, парфюмерия, духилер менен иштечү элем, сата албадым десе, бул жерде да эки вариант болушу мүмкүн экен. Мисалы үчүн продукция элдин чөнтөгүнө жакын баадагы саткан компаниялар бар экен. Жана продукциясы 2 эсе кымбат, мына Фабрикка караганда 2-3 эсе кымбат болгон компаниялар бар экен. Аларда иштегенде дагы башка вариант менен жооп берет экенбиз. Аны сиз кантип билсеңиз болот. Мына косметика, парфюмерия менен иштегем десе, бир суроо берсем болобу деп туруп, сиз иштеген компаниянын продукциясы элдин чөнтөгүнө жакын беле, же кымбат беле деп сурайт экенбиз. Эгерде билбесе, сиз иштешкен компанияда шампуньдар канчадан эле, тиш пасталары канчадан эле, духилер, парфюмерия канча сомдон эле деп сурасаңыз, ушу биздин компаниянын продукциялары менен салыштырып туруп билип алсаңыз болот экен. Кымбат беле, же арзан беле? Биздики өтө арзан баада келаткан компаниялар кирет азыркы учурда, рубльде келген үчүн. Эмне үчүн арзан? Бул боюнча сиз буга чейинки сабактарыбызды түшүнүп алсаңыз болот, Буга чейинки сабактарда биз кардарлардын суроолоруна жооп бериш боюнча сабакта биз айтып кеткенбиз. Эмне үчүн? Ал жерде сапаты начар үчүн болгон эмес, ал жерде көп макроэкономика, экономика жактан көптөгөн себептерден арзан болот булчу. Кандай деп ойлойсуз? Ошол компаниянын продукциялары ошондой эле жакшы сапатта болуп туруп, ошондой эле көлөмдө, литр, миллилитр бирдей эле болуп туруп, товарлары 2 эсе, 3 эсе арзан болсо, кардарларды кызыктыруу кыйла жеңил болмок беле сиз үчүн деп сурайт экенбиз. Аларды башкаларга мактоого, кызыктыруу да жеңил болмок беле? Мисалы үчүн, сиз да ушул товарды кызыктырып сатып иштесеңиз болот деп. Кызыктырыш оңой болобу эле?
дегенде жооп берет. Ооба, оңой болот эле, бирок ошондой арзан товар болсо сапаты начар болуп кетмек беле деп сураса, анда ага жараша жооп берет экенсиз. Анан кийин жооп бергенден кийин мен сизди туура түшүнөм. Андай продукциясы кымбат компаниялардын өздөрүнүн кардары болот. Кымбат продукцияны алгысы келгендер болот. Арзан албайм депчи. Мен андай арзан кызыкпайм дегендер болот. Алардын саны өтө көп эмес бирокчу. Өзгөчө орто жашаган адамдын айлана чөйрөсүндө андайлар өтө аз болот. Андыктан сизге орто жашаган адамды андай баадагы продукцияга кызыктыруу кыйын болгон болушу мүмкүн. Мен аны түшүнөм да. Сиздин айлана чөйрөңүздө көпчүлүк орто жашаган адам болсо, алар үчүн ал продукциялар кымбат болуп калган. Мен мисалы өзүм колдонуп көрүп, башкаларга каталогду көрсөтсөм, өздөрү кызыгып, сурап, заказ кылып турушат. Эмнеге дегенде баасы өтө жеткиликтүү да, базардын баасынан эле ошого өтө жакын, ошодон арзаныраак болушу мүмкүн, ошодон бир аз кымбатыраак болушу мүмкүн, же ошо менен барабар болушу мүмкүн. Бирок сапаты ат менен төдө айырмаланат. Ошон үчүн өтө мындай выгодный да, утат аны алган клиентчи. Андыктан биз оңой кызыктырабыз өзүбүздүн продукцияларыбызга. Эми продукция элдин чөнтөгүнө жакын компания болсо анда кантип жооп берет экенбиз? Сиз өзүңүз продукцияларын бүт колдончу элеңизби ошол компанияда деп сурайт экенбиз. Көпчүлүк адамдар өздөрү колдонбогон үчүн да сата албай жүрө беришет да. Ошону билишпейт, ошону айтпаган наставниктер көп, сабактарды өтпөгөн наставниктер көп экен. Анан сурайбыз, эмнелерди колдондуңуз деп сурайт экенбиз. Эгерде колдонгон продукцияларыңызды сата албаса, анда сатуу жөндөмдөрү аз болот. Мен да башында анча сата албайт элем. Билесизби, ошол өзүңүз колдонуп көрүп, натыйжасын көргөндөн кийин жакшы сатат экенбиз. Бизчи жакшы айтып берип, жакшы кызыктырып алат экенбиз. Мен колдонуп көргөндөн кийин жакшы айта баштадым. Анан кийин биздин наставниктерибиз жеңил сатуу боюнча, кардарлардын ыңгайсыз суроолоруна жооп бериш боюнча видео сабактар жасап турат да. Сатыш боюнча 3 түрдүү видео бар. Ошону көрүп отуруп сиз үйрөнүп алсаңыз болот, оңой элечи. Анан биз ошол сабактарды көрүп көп нерсе үйрөнүп турабыз. Башында жакшы ойлогончолук иштей албай аттым эле башында. Анан кардарлар менен сабак иштеш боюнча, сатуу боюнча сабактарды көрүп бүткөндөн кийин бүт үйрөнүп алдым. Жеңил иштеп калдым. Сизге да ошону сунуш кылат элем. Мына биз менен иштесеңиз, бизде даяр видеолор бар. Ошону көрүп алып, биз менен иштешип, кошумча пайда көрсөңүз болот деп сунуш кылат экенбиз. Иштеп көргөм, сата албайм дегенде, эми ден соолук боюнча компанияларда иштедим дегендер болот, ошолорго кантип жооп берсек болот экен? Бир суроо, ден соолук компаниясында кандай болуп келип калдыңыз эле? Жарыя мененби, же өзүңүз жакындарыңыз ден соолук боюнча натыйжа алып, анан келип калдыңызбы деп сурайт экенбиз. Жарыя менен келдим эле десе, мындай жооп берет экенсиз. Мен да ден соолук компаниясында иштеп көргөнмүн дейт экенсиз. Эгерде өзүңүз иштеп көргөн эмес болсоңуз, анда наставнигим иштеп көргөн деп айтат экенсиз. Андыктан сиздин иштей албаганыңызды туура түшүнөм дейт экенбиз. Ден соолук боюнча иштөө өзү кыйыныраак, өзгөчө продукциясына кызыктыруу. Анткени ден соолук темасы бул оор тема да. Бекеринен доктурлар 10 жылдап үйрөнүшпөйт, туурабы дейт экенбиз. Анан бизде психология ушундай, адам ооруп калгыча мындай баат, витаминдерди көп деле ала беришпейт өзүчө. Андай түшүнгөндөр өтө аз болот. Профилактика менен өзүн карагандарчы. Акчам жок деп тура берет, профилактиканы айтсаңызчы. Андыктан көбүнчө оорулуу адамдар менен иштешке туура келет. Анан оорубай жаткандарды ишендириш үчүн да оорулуулардан натыйжа көрсөтүш керек болот өзүчө. А оорулуулар болсо өтө ынжык, коркок, этият болуп калган болот көбүнчөчү. Анткени стереотип, анан сен доктор эмессиң дегендей мамиле кылышат. Мунуга жардам бербей койсочу, мага көп нерсе жардам берген жок деп өтө мындай ынжык күмөн саноо болуп калат да адамдардачы. Анан ал натыйжа көргүчө 3-4 ай өтөт. Ага чейин ал чыдабай колдонбой таштап койгондор болот. Мисалы үчүн өтө эле өтүшүп кетип, өтө айласы жок болсо кана колдонушу мүмкүн. А көпчүлүк адамдар жарым жолдо таштап коюшат экен да. Анан бизди күнөөлөйт, жардам бербеди депчи. Кийин сунуш кылсак бизден кача баштайт. Анан ал продукциялар боюнча айтып түшүндүрүп берүү үчүн да жакшы билиш керек болот. Көп убакыт түшүндүрүш керек болот. Анын үчүн көп нерсени үйрөнүшүбүз керек болот. Же болбосо офиске алып келишибиз керек болот. Офиске алып келиш андан да кыйын болот, билесиз. Ал барбай эле коюнчу мага эле сен айтып берчи деп көп айтышат. Анан мен сулуулук тармагында иштеп көрдүм. Мына казан аяк, диш чыгууч, тазалык, гигиена тармагында иштеп көрдүм. Көрсө ушунчалык жеңил иштесе болот экен да, ошону түшүнүп калдым. Аларды кызыктыруу үчүн 1-2 мүнөт сүйлөйсүң. Ден соолук боюнча иштеш үчүн жарым саат түшүндүрүш керек болсо, бул жерде 1-2 мүнөт сүйлөп туруп, бул продукцияны башкалардын айырмасын ошону айтып берсек эле адамдар кызыга баштайт. Мисалы помада, шампунь, тиш паста боюнча өзү кызыктырыш үчүн көп деле сүйлөштүн кереги жок да. Ден соолук компанияларда мисалы үчүн тиш пасталар өтө кымбат болот. Лечебный деп айтышат, билбейм, лечебный билбейм, бирок өтө кымбат болот да. Ал эми биз иштешкен компанияда продукциялары, тиш пасталар өтө мындай адам чөнтөгүнө ылайык да, кыйла эле арзан. Казан агарткыч, идиш жуугучтардагы сатуу жеңил да. Мына до и после, чейин, кийин сүрөттү көрсөтүп койсоңуз адамдар оңой кызыгат. Мисалы үчүн казан агартканга чейин кандай эле, же плиталарды жууганга чейин кандай эле, же раковина кандай эле, анан жуугандан кийин кандай болуп калды. Ошону көрсөтсөңүз эле адамдар оңой алышат экен да. Анан мунун да жакшы жери ошол бир алган кардар, ошо продукцияны тез бүтүп турган үчүн кайра ошол эле кардарлар кайра алып турат да, тез бүтүп турат, ала берет алар.
Ошон үчүн биз өмүр бою жаңы кардар издей бербейт экенбиз. Ошол эле акчаны табыш үчүн ошол эле кардарлар кайра алып экен, бизге кайра акча чыгып экен. Ден соолук компанияларда улам жаңы адамдар издеп туруш керек болот. Себеби ден соолугунун проблемасын чечти, колдонду, дагы жаңы кардар издейт экенбиз. Ал кайра ала бербейт десе, профилактика максатында жегендер аны аз да. Мисалы үчүн кальцийди убагында дайым 1 жылда 2 жолу жегендер өтө аз болот. Көпчүлүгү төрөгөндөн кийин жеш мүмкүн. Кандай бир ооруга чалдыгып атканда, чач түшүп атканда жеш мүмкүн. Анан чач түшпөгөндө кайра жебей коет да. Ал эми биз сунуш кылган продукцияларды адамдар тамак катары ай сайын алып турат. Идиш жугучту, тиш пастаны, шампуньду, бет майды, парфюмериядан жана башканы алып турушат да. Дезодорантты ансыз адам жашай албайт, мисалы үчүн, көпчүлүк адамдар. Анан дагы жакшы жери бул продукцияларды жада калса студент да, окуучу да сата алат да. Себеби оңой түшүндүрүш үчүн. Компанияда тез арзандатуу, сатып түгөтүүлөр, распродажа, акциялар болуп турат да. Ошон үчүн да биз менен иштешүү кыйла жеңил. Ошон үчүн мен сизге сунуш кылат элем, биздин вариантында бир көрүп чыгыңыз. Мына каталогду карасаңыз болот. Карасаңыз мына өтө жеткиликтүү бааларды деп көрсөтө баштайт экенсиз. Анан фабриктин аларманы бул орто жашаган адам болгон үчүн буга кардар табуу дагы кыйын эмес экен да, оңой табат экенбиз. Аны кармап калуу да жеңил, себеби баалары өтө доступный болуп атат. Ал бир жолу алып ушуну кымбат алып алдым деп кийин бизден кача баштабайт экенсиз да. Анан тескерисинче мага жеткирип алып кеп берет, бул продукциясы сонун, сапаттуу, подделка эмес деп, бул баада сонун деп кайра ала беришет экен. Ошон үчүн бир жасап көрүңүз, сизге сунуш кылат элем деп сунуш кылат экенбиз. Эми башка вариант, ден соолук боюнча натыйжа алып келдим. Же апам натыйжа көрүп, бир сонун оорусунан, өтө жаман оорусунан айыгып, анан мен келип калдым иштешкени деп калсаң да башкача жооп берет экенбиз. Анда жакшы, андай болсо мен сизди туура түшүнөм. Ушундай жаман оорудан арылган болсоңуз, анда сиз ал компания менен оңой иштесеңиз керек. Сиз ушул окуяңызды айтып берип эле адамдар өздөрү кызыкса керек деп айтат экенсиз. Мен ден соолук боюнча бирок иштегени кызыкпайм анча. Себеби ден соолук темасы өтө оор тема. Адамдар анча ишене бербейт көпчүлүгү. Анан тем более бизде эч ким антип катуу ооруган эмес, мен да катуу ооруган эмесмин. Андай болбой эле койсун. Ошон үчүн мен андай натыйжа көрбөгөн үчүн мен эмне айтышымды билбейм. Мен айтсам да адамдар анча ишене бербейт да. Бирок көпчүлүк адамдар бизде стереотип ушундай, сен доктор белең дегендей мамиле кылат. Байкадыңызбы, сизде да ошондой болуп аттыбы деп сурайт экенбиз. Анан ал натыйжа көргүчү 3-4 ай өтөт, ага чейин ал чыдабай колдонбой таштап койгондар болот деп түшүндүрүп айтат экенсиз. Анан мен оорулар менен, больнойлор менен иштегим келбейт, алар нытик болот, негативдүү адамдар болот деп жооп берет экенсиз. Мен тез иштегенди жакшы көрөм. Мисалы, помада, шампунь, тиш паста боюнча кызыктырыш үчүн оңой эле да, мындай түшүндүрүп көрсөтүп коебуз. Оңой эле алышат да, аны кечке ишендирип отуруштун кереги жок. Анан алармандар дагы, мунун алармандары өтө ынчык болбойт да, себеби өтө кымбат эмес биринчиден. Себеби ден соолук темасы бул кымбат го. Булар кымбат эмес, булар и так эле алып жүргөн товарлар да. Ошон үчүн бул продукция кызыктырыш оңой, мага ушуда иштеген жакты деп кыскача айтып берип кетет экенсиз. Буга чейин биз айтып берген нерселерди айтып берип экенсиз. Дальше. Анан кимдир бир айтса, бирок ден соолук биринчи орунда да, ал тиш паста ооруп атканда тиш пастанын кереги жок, шампуньдун кереги жок деши мүмкүн. Эч убакта ал менен талашпайбыз. Сиз ооруганда да, оорубаганда да баары бир колдоносуз. Эмне тишиңиз сасып жүрмөк беле, же башыңыз какач болуп жүрмөк белеңиз, кычышып деп эч убакта талашпайбыз. Ал и так эле белгилүү. Бирок аны биз айтпайт экенбиз. Анын ордуна туура айтасыз, сизге кошулам. Ошол эле учурда мен ден соолук боюнча иштегим келбейт, больнойлордун кыйналганын көргүм келбейт. Андай адамдар менен күндө жолугушуп тургум да келбейт, туура түшүнөң деп айтат экенсиз. Мага сулуулук темасында иштеген чагат. Алар негативдүү адамдар эмес, жашоого көз карашы пессимист эмес. Ооруп жаткан адамдын тилин табыш да кыйын. Мен андайга иштегим келбейт. Анан ал натыйжа көргүчө чыдамым жетпей кетет менчи. Анан ооруп кыйналып жаткан адамдын колунан акча алуу да кыйын. Билесиз го аны. Мен карызга анан акысыз берип салам андай адамга, анан банкрот болом. Ошон үчүн мен мындай темада иштей албайм деп айтат экенсиз да. Десеңиз ал адам сизди уже чакырбай калат. Анан кийин биз суроо берет экенбиз. Бир суроо берсем болобу? Сиз идишти эмне менен жуйсуз? Казанды эмне менен агартасыз деп биздин тема акырын бурат экенбиз. Каталогду көрсөтүп, бир аз тааныштырып койсоңуз болот. Бааларын көрсөтүңүз. Анан сизге витамин, кальций сунуш кылса, кереги жок болсо, мисалы үчүн сизге макул, мен керек болгондо сизге кайрылам, сизден алайын деп сүйлөшүп алат экенсиз дагы, дальше көрсөтүп берет экенсиз. Ушинтип акырындык менен сиз өзүңүз тарапка тартып алсаңыз болот. Анан адам ошол идиш жугучун колдонгондон кийин, шампуньдардын бааларын көрүп, чач боекторду колдоно баштагандан акырындык менен аны уже кошумча иштөөгө тартуу оңой болот.